Assalamu alaikum dostlar. Amerikada gün жылый баштаптыр. Кудай буйрса, Мичиган штатына Шамуратка чыгып жатабыз. Азыр бензин куюп алып атабыз үйдүн жанындагы заправкадан. Бензиндин баасы $3.95 экен. Пласт деген. Ортоңкусун куюп атабыз биз. Бул болсо слабыйраак, бул болсо эң качественный бензин, биз орточосун куюп атабыз. Азыр жолдан кетип баратып, орустардын магазинине киребиз. Жолго тиги Шамуратка апара турган таттуу паттын алабыз дагы. Мичиганды көздөй кеттик достор. Bir sıra bir nesi alalı. Sumaylardan 1 litre $4.99, 5.69, 5.69 bol kaldır. Шамурат менен сүйлөшсөк, Шамурат деген азыр Чикагода экен, Чикаго шаарында экен. Эртең Кудай буйрса түштөн кийин келип калам дейт. Биз азыр Огайо штатынын Кентон деген айылынан өтүп баратып, токтодум атайын. Шашылыш жок болуп калды достор. Биз анда азыр Детройт деген шаарга барабыз. Азыр мен сиздерге Кентон деген айылдагы анча-мынча үйлөрдү көрсөтүп коеюн. Погода жакшы жылып калыпты. Элдин баары футболкачан жүрөт. Бирок понедельник күнү кайра муздайт деп жатышат. Мына американецтердин айылдагы үйлөрү. Жөнөкөй машиналарды айдашат, желектерин илип коюшат. Жолдун жээгине машиналарын токтотуп коюшат экен. Тетил бурчка чейин барып, кайра артты көздөй кайталы. Үйлөрү абдан чоң үйлөр экен. Ол абдан эски үй экен. Еврейлер жашаган үйлөрдүн астында мондай темир дөңгөлөктөрдү коюп коюшат. Анан терезелерине свечкаларды коюп коюшат. Кээ бир мекендештер сурап калат. Айыл жерине барсаңыздар,
айылда жашаган американецтердин турмушун көрсөтсөңүздөр деп. Эми булардын турмушун көрсөтө албайбыз, хотя бы үйлөрүн тартып кетүүгө шарт болуп калды. Мына үйлөрүнүн астынын баары чөп, ошо чөптөрдү определенный сантиметрден өстүрбөй чаап турушат. Ушул жерден кайра артты көздөй кайталы. Кентон айылы. Американецтердин үйлөрү. Биз Кудай буйрса бир 2 сааттык жол калды. Детройт шаарына барып, Детройт шаарын сиздерге бир сыйра көрсөтүп, дрон учуруп, ошол жактан бир гостиницага жатып, эртең менен шашпай туруп алып, Шамурат жасаган шаарды көздөй жол алсак, андан ары где-то 3 сааттык жол болот, достор. Мына бул жакта белкалар жүрүшөт. Азыр көрүнөт болду экен. Мына тиякта бир белка отурат. Секирип атат. Ол жерде дагы бир белка жүрөт бактын башында. Ошондой, достор. Мына айылдык турмуш. Айылда жашаган американецтер ар бири өзүнүн түйшүгү менен эртеден кечке иштешет. Кечинде үйүнө келип эс алып алып, кайра жумушту көздөй жөнөшөт. Терезелерин да ачып коюптур. Анан американецтер үйүнүн астына ар кайсы нерселерди кое берет. Быкы-чыкы кылып салышат да үйүнүн астын кээ бирөөлөр. Мына могого окшоп. Гүлдөрдү отургузуп коет, ар кандай тегеренген нерселерди, иттердин, баканын фигурасын коюп коюптур. Бул жакта чиркөө бар экен. Коянда жолго чыгалы, достор. Салимушкалар дагы тетигил жерде басып жүрүшөт. Детройт шаарына абдан кеч келип калдык. Бир 20 мүнөттөн кийин күн батат. Достор, мына Детройт шаарына келдик. Азыр ушул жерден дрон учуруп туруп үстүнөн карап көрөлү. Бирок кеч кирип барат, шашылбасак болбой калды. Let's go. Yeah.
I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Достор, Детройт шаарын кичине кыдырып коелу. Бул Мичиган штатындагы эң бир чоң шаар. 700 миңге жакын калкы бар. А Детройттун тегерегиндеги райондордо 4 миллионго жакын киши жашайт. Абдан криминальный штат деп айтып коюшат. Ол жерде абдан кооз жери бар экен, ошол жерди көрүп коелу. Бас стейшн окшойт. Бул жака автобустар келип, башка бир райондоруна кете турган жер окшойт. Мына жакта мына полицейский турат. Бүгүн Кудай буюрса бул жакта калып, эртең менен шашпай туруп чыксак, Шамуратка жетип барабыз. Как раз Шамурат Чикагодан келип калат. Мичигандын полицейскийлери. Ошо автовокзал экен. Үстүн кооз кылып жасап коюптур. Мыякта афро-американецтер абдан көп. Криминальный райондордо бар. Бул жакта AT&T деп турат, ошол мобильный компаниянын офиси окшойт. Мичиган шаары. Тетигил жерде жаңы здания салынып атыр. Анан тетигил жерде
Дагы бир экинчи жаңы здание салынып атыптыр. Кеттик. Чын айтканда достор, Детройт мага көп жаккан жок. Зданиялардын баары абдан, эски зданиялар абдан көп экен. Анча таза эмес экен. Афроамериканецтер абдан көп экен. Жакшы кыдыра турган деле жер жок экен, бир сире болушунча кыдырдык. Машинага барып алып, бир гостиницаны көздөй кеттик, достор. Эс алалы. Клиффорд дейт. Акча төлөй турган pay here дейт. Ушундай метрлер экен. Муну кантип колдонот, разбираться этиш керек. Биз төлөгөн жокпуз. Мыякта парковка канчадан экенин билбей калдык. Мыякта мотоциклисттер аябай көп экен. Ана машиналардын үндөрү да катуу чыгат экен. Дарылдатып эки жакка өтө берет экен. Мыякта Мустанг турат. Биз машинаны могул жерге токтотконбуз. Бул жакта эмне? Могу эмненин жолу? Трейн бар окшойт, бул жакта дагы. Бул жакта трейн бар экен. Ол жерде авария болгон окшойт. Полицейскилер баары жолдорду жаап салышты.